Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. За последние сутки из стационаров республики выздоровели и выписаны в удовлетворительном состоянии пациенты с диагнозом COVID, с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 лабораторная клиника эпидемиологически подтвержденным 984 пациента. Из них в городе Бишкек 343, в Чуйской области 62, в Волжской области 65, Нарынской области 70, в Высокульской области 134, в Джалабадской области 147, в Таласской области 71, в Баткенской области 27. И всего из стационаров страны с начала эпидемиологического процесса с выздоровлением выписано 15 851 пациент. В Кыргызской республике за последние сутки подтверждены новые случаи, лабораторно подтвержденные COVID-19. Это 305 новых случаев. Из них в городе Бишкек 100 случаев, в Чуйской области 75, в Высокульской области 16, в Джалабадской области 30, в Баткенской области 32, в городе Ош 37, в Волжской области 15. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19, то есть внебольничная пневмония, за сутки зарегистрировано 803 случая. Это в городе Бишкек 134, в городе Ош 75, в Чуйской области 101, Нарынской области 35, в Высокульской области 213, в Таласской области 61, в Джалабадской области 63, в Баткенской области 26 и в Волжской области 95. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, к сожалению, за сутки в стационарах республики зарегистрировано 44 случая смерти от COVID-19. Это случаи от лабораторно подтвержденные и клинико-эпидемиологически подтвержденные. В городе Бишкек 16, в городе Ош 3, в Чуйской области 7, в Волжской области 3, в Таласской области 2, в Нарынской области 1, в Высокульской области 4, в Джалабадской области 7 и в Баткенской области 1. На сегодня в стационарах страны находятся на стационарном лечении пациенты с лабораторно подтвержденным COVID-19 6238 и с клинико-эпидемиологическими случаями COVID-19 6325. Из них в городе Бишкек 2858, в городе Ош 120, в Чуйской области 546, в Высокульской области 668, в Волжской области 549, в Баткенской области 173, в Джалабадской области 534, в Таласской области 343, в Нарынской области 264.
Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 12, в городе Ош 9, в Чуйской области 10, в Ошской области 5, в Жалабатской области 4, в Баткенской области 6, в Иссыкульской области 4. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 2478 случаев, из которых за сутки с выздоровлением выписано 23 медицинских работника. Кроме того, с домашней изоляцией выписано с выздоровлением 444 медицинских работника. Всего по республике с выздоровлением выписано 1091 медицинский работник. 22 июль 2020 жылга карата бир сутканын ичинде республиканын стационарларынан COVID-19 илдетинен, анын ичинен лабораториялык тастыкталган жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган, башкача айтканда ооруканадан тышкаркы пневмония менен дарыланып жаткан 984 пациент канааттандырарлык абалда чыгарылышты. Алардын ичинен Бишкек шаарында 343, Чүй областында 62, Ош областында 65, Нарын областында 70, Ысык көл областында 134, Жалал-Абад областында 147, Талас областында 71, Баткен областында 27. Бардыгы эпидемиологиялык процесс башталгандан баштап 15851 пациент ооруканалардан айыгып чыкты. Ал эми бир сутка ичинде лабораториялык изилдөөлөр менен тастыкталган COVID-19 илдетинин бардык учурлары 305 түздү. Анын ичинен Бишкек шаарында 100, Ош шаарында 37, Чүй областында 75, Ош областында 15, Ысык көл областында 16, Жалал-Абад областында 30, Баткен областында 32. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу менен башкача айтканда ооруканадан тышкаркы пневмониянын 800 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 134, Ош шаарында 75, Чүй областында 101, Ош областында 95, Талас областында 61, Нарын областында 35, Ысык көл областында 213, Жалал-Абад областында 63, Баткен областында 26 учур катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 14967 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 14392 түздү. Бардыгы COVID-19 илдети республика боюнча 29359 учурду түздү. Кыргыз республикасы боюнча бир сутка ичинде COVID-19 лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 300. Бир сутка ичинде бардык ошол тастыкталган учурлардын ичинен тилекке каршы республиканын стационарларында 44 учур пациенттердин каза тапкан учурлары катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 7 учур, клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлардан 37 учур. Булар Бишкек шаарында 16, Чүй областында 8, Ысык көл областында 4, Ош областында 11, Баткен областында 1, Жалал-Абад областында 14, Талас областында 5 жана Нарын областында 1 учур. Кыргыз республикасынын стационарларында COVID-19 илдети менен дарыланып жаткан бардык бейтаптардын саны клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 илдетинен дарыланып жаткан бейтаптардын саны 6325 түздү. Ал эми лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 6238. Анын ичинен Бишкек шаарынын 2858, Ош шаарынан 120, Чүй областынан 546, Ысык көл областынан 668, Ош областынан 549, Баткен областында 173, Жалал-Абад областында 534, Талас областында 343,
Ал эми Нарын областында 264 бейтап дарыланып жатат. Медициналык кызматкерлердин арасынан акыркы сутка ичинде 50 жаңы учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 12, Ош шаарынан 9, Чүй областында 10, Ош облусунда 5, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 6, Ысык Көл облусунда 4. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдети менен медициналык кызматкерлердин арасында 2478 учур катталды. Алардын ичинде бир сутка ичинде 23 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Үй карантининен 444 медициналык кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча 1091 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Бул статистикалык маалымат COVID-19 боюнча 22 июль 2019 жылга карата. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берип өттү. Брифингти ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.